Кышкысын температура -60 градус Цельсийден төмөндөп, майдын ортосуна чейин 0дөн жогору көрсөткөн жерди элестетип көрсөңүз. Жайдын күнү ал +35 градус Цельсийге чейин ысыйт. Бул жер алыскы планетада эмес, жерде, Россияда, Якутияда. Бул Оймякон аймагы адамдар туруктуу жашаган планетанын эң суук жерлеринин бири. Якутиянын Оймякон районунда түндүк жарым шардын эң суук жери Оймякон айылы бар. Бул жерде кыштын орточо температурасы -48 градус Цельсия, бирок кээде -50 градус Цельсийге чейин, ал турай -68 градуска чейин төмөндөйт. Бул учурда эшикке чыксаңыз, кирпигиңиз тоңуп, аяз атага да окшоп каласыз. Кайнак суу алып чыгып жатсаңыз, ал да тоңуп калат. Бул аймакта кыш 7-8 айга созулганы менен жайында +35 градус Цельсийге чейин ысык болот. Мына ушундай кескин өзгөргөн климат. Оймякон районунда жылдык температуранын айырмасы 100 градус Цельсийден жогору. Оймяконду дүйнөнүн бир дагы аймагы менен салыштырууга болбойт. Жергиликтүү тургундар бул суукка көнүп калышкан. -45 градус Цельсий норма деп эсептелет. Мындай суук мезгилде жергиликтүү тургундар тоңбогон сууларда чөмүнүшөт. Москвада -30 градус Цельсий температурада балдар мектепке барбай калышса, Оймякон районунда -45 градус Цельсийде мектепке бара жатып, балмуздак сатып алышат. Жалпысынан 2015 жылдагы каттоого ылайык Оймякон муниципалдык районунда 9000ден ашуун адам жашайт. Якут тилинен которулган Оймякон тоңбоо дегенди билдирет. Себеби бул жерде мындай төмөн температурада да тоңбогон суулар бар. Кыш мезгилиндеги жаныбарлардын ичинен иттер, якут аттары жана эликтер гана көчөдө тоңушпайт. Демек, бул жерде түндүк бугусун жана жылкы багуучулар көп. Бүгүнкү чыгарылышыбыз ушул маалыматтар менен аяктайт. Алдыда мындан да кызыктуу фактыларга күбө болосуз. Буга чейин жана мындан кийинки кызыктуу фактыларды биздин каналга жазылуу менен көрө аласыз. Каналга жазылыңыз, лайк басыңыз, көргөнүңүзгө рахмат.